Эфирде кайрадан ден соолукта болуңуз программасы. Кутмандуу күнүңүздөр менен студияда Гүлкайыр Жанымбетова. Биз бүгүнкү ден соолукта болуңуз программасында тишке кам көрүү туурасында сүйлөшөлү деп турабыз. Студиябыздын коногу Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын ортопедиялык стоматология кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын стоматологиялык ассоциациясынын президенти Калбаев Абибела мырза келип отурат. Саламатсызбы, Абибела мырза? Биздин студиябызга кош келипсиз. Абибела мырза бул дүйнө жүзүндө жана Кыргызстанда ошо тишке байланыштуу эң көп катталган илдет бул кариес экен да. Бизге мына ушул кариес туурасында маалымат берип өтсөңүз. Рахмат. Дегенде мүмкүнчүлүктөн пайдаланып силердин студияга чоң рахмат айтып кетем чакырганыңар үчүн. Албетте, кариес оорусу дүйнө жүзүндө эң көп таркалган оору. Мисалы үчүн биздин Кыргызстан боюнча айтып кетсем, дээрлик 90–95%ке чейин чоң жаштагы адамдардын кариес оорусуна чалдышкан. Ал эми мектеп жашындагы балдар, ал эми баягы балдар бакчасына барып аткан балдардын кариес оорусуна чалдыккандары дагы ушул эле пайызды түзөт. Бул деген абдан чоң. Кээ бирки өнүккөн мамлекеттерде, мисалы үчүн Скандинавия өлкөлөрүндө кариес оорусу 10%ке гана түзөт да. Ал жерде деген анын аздыгынын себеби профилактика жакшы жолго коюлганда, ошондуктан алардын балдары дагы, чоңдордун дагы тиштери кариес оорусуна азыраак дуушар болот. Кайсы бир өлкөдө кош бойлуу айым баягы төрөткө чейин стоматологдун кароосунан өтпөсө, ал баягы төрөт үйүнө киргизилбейт экен да. Мына ушундай талаптар бар экен. Биздин өлкөдө жок. Ошол себептен дагы баягы тишине баягы түйүлдүктөн жатканда кам көрүлбөгөндүктөн тиш илдеттери көп деп айтып келет. Туура. Сиз жана айтып кеттиңиз, бизде Кыргызстанда дагы эреже бар. Мисалы үчүн кош бойлуу аялдар ошо төрөт үйүнө барганга чейин биздин стоматолог дарыгерлерден барып туруп атайын справка алуу керек. Ооз көңдөйү баягы санациядан өткөнбү же өткөн эмеспи деген. Мындай кароолор бар бизде дагы. Ошондуктан эми муну жапыркай эле баардыгы ошону өз убагында жасабай коюп атат да, бизде кемчиликтин себеби. Айрымдар бул тактама кагазды алуу боюнча маалыматы деле жок болсо керек кош бойлуу айымдарда. Көпчүлүгүнүн ошол маалымат жок. Ошол эфирден пайдаланып айтып кетким келе, урматтуу кош бойлуу аялдар, келиндер, эгер силер алыскы илеттерде жашаган болсоңор, төрөт үйүнө барардан мурда тиш докторго барып туруп, ооз көңдөйүңөрдү көрсөтүп, акыбалы кандай экен, ошол дарыгерлерден силер справка алып туруп, анан кийин жана акушер-гинекологдорго көрсөтсөңөр, бул абдан жакшы нерсе. Алар мисалы үчүн төрөт үйүндөгүлөр барарда ошону талап кылат көпчүлүк жерлерде. Ал эми кээ бирки алыскы райондордо мүмкүн ошондойлор болбой калышы да мүмкүн. А так министрлик боюнча, саламаттык сактоо министрлиги боюнча бул иш жолу коюлган. Бул эреже тартип киргизилген, бирок айрым жерлерде бул аткарылбай жатат деп толук айтсак болот да, толугу. Жакында эле 20–21 март күндөрү бул Кыргызстанда ооз көңдөйүнүн саламаттыгына арналган атайын бир иш-чара дата белгиленди. Мына ушул датанын алкагында сиздер кандай иш-чараларды өткөрдүңүздөр? Мына сиз өзүңүз стоматологиялык ассоциациянын президенти, жетекчиси болуп турасыз. Рахмат. Ооз көңдөйүнүн саламаттыгы боюнча бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму, анан кийин бүткүл дүйнөлүк тиш докторлор ассоциациясынын биргелешкен ушундай жыл сайын өткөрүлө турган ушундай мааракеси бар. Ушундай ошого байланыштуу биз дагы ошол бүткүл дүйнөлүк тиш докторлор ассоциациясынын мүчөсүбүз. Анан жылда эле ушундай күндөрү ошол күнгө байланыштуу биз ар түрдүү иш-чараларды көрсөтүп келе жатабыз. Быйыл биздин саламаттык сактоо министрлигине кирип туруп ушуну түшүндүрүп айтсак, министрлик атайын буйрук чыгарып, 20, 21, 23 марттар күндөрү ушу Кыргызстан боюнча ошол мектеп жашындагы балдардын тиштерин герметизациялоо деп коет. Анткени тиштердин баягы чуңкурчалары болот го. Ошол жерлерде кариес оорусу биринчи пайда болот да. Ошол жерлерде азыр биринчи ушундай ыкмалар бар.
герметиктер менен жаап коет. Биз ошондой акция өткөрдүк дагы. Анан кийин ушул стоматологиялык ассоциация бүт бар жокко жарыялап, райондорго, областтардын бүт бардыгына ошондой бир күн 2 күн мурда вебинарларды өткөрүп, аларга үйрөтүп, ыкмаларын көрсөтүп, анан кийин колдон келишинче ушул биздин ассоциация тарабынан жанагындай материалдарды алып ошолорго жибердик. Анан бул акция жакшы өттү. Биз бул жөнүндө министрликке дагы отчет беребиз жакында. Кудай буюрса бул ишти дайыма алып барабыз деген ойдобуз. Жылдан жылга өркүндөтүү өнүктүрүү боюнча. Азыр герметизация дедиңиз, бул чуңкурчаларды жаап коет деп. Бул тазалабай эле жөн эле жаш балдардын тишинин чуңкурчасын жаап коет да. Ооба. Бул жерде 2 түрү бар да, ошо герметизациянын. Бирөөсү инвазивный, бирөөсү инвазивдүү эмес деген. Эгер жаш балдардын ошо чуңкурчаларында кариестин башталгыч гана немеси болсо, белгилери, анда аны тазалап туруп анан кийин жабат. Эгер андай башталгыч кариес оорусу жок болсо, жөн эле ошо чуңкурчаларды ошол материал менен толтуруп жаап коет, ал жерде кариес болбойт андан кийин. Бул абдан эффективдүү профилактиканын бир түрү. Айрым жугуштуу вирустук илдеттерди бейтаптар, жарандар багы стоматологко барганда жуктуруп алгандыгын айтып жүрүшөт. Баарыбызга эле маалым, бул жашыруун эмес да. Анан ушу бейтаптар, жарандар тиш дарыгерине барганда биринчи кезекте эмнеге көңүл буруусу зарыл? Так, албетте, мындай көрүнүштөр болуп турат, бирок түздөн түз эле ошо бүт бардык ошол немени тиш дарыгерлер эле жуктуруп кой деген дагы бул туура эмес. Албетте, тиш дарыгерлер ошол оорукчандарды кароодон мурда жанагы аспаптарын бүт бардыгын стерилдөөдөн өткөрөт. Эми мүмкүн кээ бир жанагы жерлерде ошол жакшы стерилдөө калынган болсо, жугуп калышы мүмкүн, ыктымал. Бирөө ошо бардыгы ошо тиш дарыгерлерден жугуп калат деген ага мен кошулбайм, макул эмесмин. Бирок ар бир жаран тиш докторго барардан мурда тиштерин тазалап туруп баруу керек. Кадимки эле жанагы тиш щеткасы менен, тиш пасталар менен тазалап туруп, анан кийин барса, анткени жанагы карап аткан дарыгерди келишин дагы жакшы болот. Анан кийин жанагы барган киши өз үчүн да ыңгайсыз сезбестен жакшыраак болот да. Анткени кээ бирки көп кариес оорусуна чалдыккан, анан кийин баягы тиштин бүлөлөрүнүн оорусуна чалдыккан кишилердин оозунан жаман жит келип турат. Ал үчүн эми айрыкча айтып коеюн, ушул барарда ошол тиешелүү тиш пасталары менен, тиш щеткалары менен тиштерин жууп барса жакшы болот. Өзү эле негизи эле адам баласы, ар бир адам бул ошо ооз коңдойундөгү гигиенаны дарыгерге барганда эле эмес, күнүмдүк жашоосунда сактоого милдеттүү. Учурунда тазалап, дарыгерге кайрылып, баягы ошо ооз коңдойунун саламаттыгын сактаганга аракет кылат ар бир адам. Бирок ошол эле учурда кээ бир адамдардын тиши мындай илдетке чалдыгып, тазалатып, тиши сынып, кайра тиш салдырган учурларга кептелет да. Кээ бир адамдар тишине көп деле мындай маани берип көңүл бурбайт, бирок алардын тиши мындай бүтүн бир кайсы бир жашка чейин тиши жакшы сакталат да. Жакшы белгилеп кеттиңиз. Албетте, бул тиш оорусундагы кээде генетикалык жагы бар да. Жанагы атадан балдарга, энеден кыздарга кандай бериле турган ушундай жагдай бар. Бизде мына профилактикалык кароолордун негизинде кээде ушундай адамдар кезигет, 70-80 жашында өмүр бою тиш щетка дегенди билбеген адамдар бар, бирок тиштери кадимкидей. Бул дагы ошондой болсо дагы жанагы генетикалык белгиси, өзгөчөлүгү деп организмдин өзгөчөлүгү. Тилекке каршы акыркы жылдары ошондой адамдар азайып баратат. Мунун дагы бир белгиси тиш оорунун көп факторлору бар да, баягы себептүү. Акыркы жылдары мына коом өзгөрүлүп, жакшы жашоо болуп келатат. Тамак ашты биз өтө жумшак түрдө жеп атабыз. Көбүнчө жанагы таттууларды көп жеп атабыз. Полуфабрикаттарды көп жеп атабыз. Ошолордун баардыгы тишке өтө эле жакшы таасирин тийгизбейт да. Эгер ошончолук биз ошондой тамактарды жесек дагы, аларда жегенден кийин тиштерди тазалоо өтө кылдаттык менен, тыкандык менен тазалоо керек. Тилекке каршы ошол жагынан көпчүлүк
биздин жарандар тиштин тазалоо ыкмаларын да жакшы билишпейт да, кантип тазалоо керек, кандай тиш пасталарын, кандай тиш щеткаларын колдонуу керек, ошол жагынан дагы жетишпегендиктер бар. Ошол байланыштуу албетте жанагы төлөлгөндөн баштап карыяга жашка жеткендердин тиштери таза немелер кездешет, бирок кемде алар. Ошол тишке туура кам көрүп, учурунда тазалап, жууп, кичине эле курт түшкөндө дароо дарыгерге барып, тийиштүү дарылануудан өткөрүп, жакшы сактаган тишти, жакшы караган тишти мындай адам канча жашына чейин сактаса болот? Эгер бүт ыкмаларын билип, дайыма тиштерин тазалап жүргөн болсо, өмүр бою тиштер сакталып калышы мүмкүн. Так, эгерде баягы генетикалык жактан эле бир кошумча бир оору сыркоолору болбосо, тишке таасир эте турган, анда дайыма тазалап жүргөн болсо, көпкө чейин дээрлик 70-80 жашка чейин калат. Мисалы үчүн бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун бир талабы боюнча, алардын нормативдери боюнча 80 жаштан жогорку адамдардын жок дегенде 80% өз тиши болуш керек. Жок дегенде 20 тиши болуш керек да оозунда. Жок эле дегенде. Бизде тилекке каршы Кыргызстанда 90% ошол жаштагы адамдардын тиши жок, дээрлик тиши жок. Бул дагы болсо биздин ошол профилактика жагына азыраак көңүл буруп атканыбызды ойлойм. Сиз жогоруда айтып кеттиңиз, азыр адамдар көбүнчө жумшак тамак жеген көтүп калды депчи. Көп эле дарыгерлер айтат, стоматологдор мурда эмес, эми каткандан жеген, катуу нерсени жеген, өрүк жаңы түйүлгөндө аны жеген де бул тиштин мындай бекемдүүлүгү курчуйт деп. Албетте, мисалы үчүн тиштердин жаактардын түзүлүүсүнө карап келсек, ар бир тиш сөөктө, жаак сөөктөрүндө чукурчалар болот да, ойдоңчалар. Ошолорго тамыр менен кирип турат дагы, тамыр менен сөөктүн ортосунда майда булчуңчалар болот. Алар связка деп коет. Ошол булчуңчалар, мына чоң эле булчуң, баягы тренировка кылганда булчуңдарыбыз өсүп жакшы болот го. Эгер таптакыр эле жумшак тамактарды жей берсек, тиштердин ошол айылына тегириндеги жанагы булчуңчалары жакшы кызмат аткарбай калат да. Бошоп калат. Бошоп калат. Анан кийин дагы бир ооруга чалдыкса, алар деген такыр бошойт да, анан тиштер кыймылдап туруп түшүп калган себеби ошондой. Ошондуктан илгери бизде жанагы жумшак тамактар кээде кездешкен. Анан кийин эттерди дагы чайнап жегенбиз жакшылап. Тамактарыбыз деле ошондой бүт бардыгы экологиялык жактан таза тамактар болгон да. Ошондуктан илгерки адамдар мынчалык массовый түрдө кайрылган эмес да тиш докторлорго. Ошол жагын ушундай түшүндүрүп кетсек. Демек адам, чоң эле адам баягы күнүгө мындай катуу нерсени жеп туруш керек. Албетте, сөзсүз түрдө бардыгын эле жумшак болбостон, ошондой катуураак нерселерди дагы чайнап жутса, ошолорго жакшы таасир тийгизет. 10-15 жыл мурда бул стоматологко мындай 7-8 класстан жогорку курактагы өспүрүмдөр, адамдар да тишин дарылатканы барчу эле да. Азыр эми кайсыл жердеги стоматологиялык борборго барбаңыз, сөзсүз түрдө 2-3-4 жаштагы кичине балдарды да кездештиребиз да. Сиз муну эмне менен байланыштырасыз? Кандайча түшүндүрүп бересиз? Бул жерде негизинен мен мындай деп айтар элем. Албетте азыр жаш төрөлгөн балдар деле бир жаш, 2 жашка жетпей туруп эле таттууларды жей баштап атат. Анан тилекке каршы бардык эле ата-энелер ошо таттууларды жегенден кийин дагы ошол 2 жаш, 1 жаш балдарды дагы өздөрү тазалай албаса, ата-энеси, апасы ошону тазалоого милдеттүү да. Анткени чет өлкөлөрдө, мына өнүккөн мамлекеттерде ошондой. Ошондуктан алар эртелеп ушул таттууларды жеген үчүн жанагы сүт тиштери дагы акырында бузула баштайт. Ошондуктан сиз айткандай, азыр биз жанагы эмкаларга барсак, тиш эмканаларына уже 1 жаш, 2 жаш балдар да келип отурат. Мунун баардыгы себеби ошол таттууларды көп жегендиктен, анан кийин жакшы тиштер тазаламагандыктан,
ошол апасы энеси ошону үйрөтпөгөндүктөн же болбосо өзү эми 1 жаш 2 жаш балаты тазалай албайт, анда кийин энеси тазалоо керек да. Ошондуктан мындай немелер көбөйүп кетти. Бул баягы туура эмес тамактануунун тийгизген таасири болуп жатат. Тишке чоң адамдар тишке кантип туура кам көрөбүз? Эми баардыгына эле маалым, көпчүлүгү билет, тишти 2 жолу тазалоо керек сөзсүз түрдө, эртең менен, анан кеч жатарда. Тилекке каршы көпчүлүгү ошону кылбайт. Тазалоонун өзүнүн эрежеси бар. Кантип тазалоо керек? Биз муну мына мектептерде, мектепке чейинки балдар бакчасына барып туруп үйрөткөнгө аракет кылып атабыз. Анан кийин бизде мамлекеттик кепилдик программа деген бар. Ошол мамлекеттик кепилдик программа боюнча ушул мектеп жашына чейинки, мектеп жашындагы балдарга тиштерди кантип тазалоо боюнча, ооз көңдөйүнүн профилактикасы боюнча атайын акча бөлүнүп берилет. Ошонун негизинде биз барып туруп ушул тиш эмканалары ушул мектептерге, мектепке чейинки бакчаларга барып туруп аларды үйрөтөт. Тилекке каршы бүт бар жок деле ошону так түрдө аткарган деп мен ишенбейм. Кээ бир жерлерде мүшөлүктөр бар. Бирок мамлекет камкордук көрүп атат, ошого жараша акча бөлүнүп берет. Эми ал акча өтө эле бүт баарына жетиштүү деп айта албайм, бирок кандай болбосун баары бир кичине акча бөлүнөт. Анан азыркы ошол программага байланыштуу 10 жашка чейинки балдарга бүт бардыгын тиши ооруса дагы, жана кариес оорусуна чалдышса дагы, башкача болсо дагы акысыз дарыланат. Кош бойлуу аялдар кайрылышса алардын да тиштерин дарылайт. Анан кийин 70 жаштан жогорку биздин ардагерлер дагы ошол акысыз кабылданышат. Анан эгерде бүт биздин жарандардын кескин түрдө тиши ооруп кала турган болсо, кандай тиш эмканалары болсо да барып туруп, менде ушундай катуу тишим ооруп атат десе, алар дагы ошол акысыз ошол ооруп аткан орунду алганга милдеттүү. Бул деген жанагы мамлекеттик кепилдик программасына камтылган. Демек, тиш ооруган бейтап мамлекеттик эмканага барып өзүнүн баягы өзүнө мындай медициналык тейлөөнү талап кылганга укугу бар. Укугу бар. Ошону айтып атпаймынбы? Булга эми кээ бир учурда силер биздин дарекке карабайт экенсиңер, өзүңөрдүкүнө баргыла деп койгон учурлар. Жок, азыр эгер сиздин тишиңиз катуу ооруп аткан болсо, кайсыл эмкана болбосун барып туруп, ушунда менин тишим катуу ооруп атат десеңер, алар милдеттүү түрдө кабыл алат сизди. Андан кийин сизде жана ооруган ооруңузду алган жойгондон кийин аналар айтат сизге, эми калган жагын дарылатыш үчүн өзүңүздүн жанагы катталган эмканаңызга барыңыз деп. Бирок жанагы катуу ооруп атканды сөзсүз түрдө алар кабыл алуу керек. Жардам көрсөтүүгө милдеттүү. Милдеттүү. Жогоруда айттыңыз, мектепте биз баягы ооз көңдөйүнүн саламаттыгы боюнча атайын иш-чараларды өткөрдүк депчи. Ошондо мектеп жашындагы балдар арасында ошол тишке байланыштуу ооз көңдөйүндө кандай илдеттер көбүрөөк аныкталды, көбүрөөк байкалды? Акыркы күндөрү жанагы профилактикалык кароолордун негизинде жана кариес оорусунан тышкары, жанагы пародонттордун сезгенишинен тышкары ушу кыйшык тиш чыккан балдар да көп кездеше турган болду. Мунун негизги себеби дагы анткени жанагы сүт тиштер өз убагында түшүп, анын ордуна турактуу тиштер чыгуу керек да. Жанагы кариес оорусуна чалдыккандыктан жана башка жанагы ооз көңдөйүндө ооруларга чалдыктырган байланыштуу кээ бир тиштер эртерээк түшүп калып атат. Андан кийин жанагы турактуу тиштер анын ордуна тезирээк чыгып калып атат. Кээде болсо тескерисинче ошол сүт тиштер кармалып калып атат дагы, жанагы турактуу тиштер чыкканга орун жок калып туруп, башка жагынан чыгып калып атат да. Андан кийин ошондуктан андан кийин жана туура эмес тиштердин бири-бирине катнашы туура эмес болуп калып атат. Ушундай көрүнүштөр дагы акыркы жылдары көбөйүп келатат. Эми баягы ошондой туура эмес кыйшык чыккан тиштерди азыркы заманбап стоматологиянын жетишкендиги менен оңдоп түзөп калууна келтирсе болот. Болот, албетте. Азыр бул багытта биздин дагы бир кесиптик багыт, бул ортодонтия деп коет. Ошондой эгер
прикустары туура эмес болсо, тиштери кыйшык чыгып кала турган болсо, ошол врач ортодонторго кайрылуу керек. Алар ушул менен алектенишет. Баягы бул тиште эле бул ооз көңдөйдө анын бир мындай чоң кызматы бар да. Анан баягы тишке кам көрбөй, көңүл бурбай, анан тиштин баары түшүп калса, бул мыногу адамдын сүйлөөсү жагындагы бир системалык өзгөрүүлөр пайда болсо керек. Албетте, тиш деген бул деген эле бир организмдин бир органы болуп эсептелет да. Мисалы үчүн бир жүрөк болсо, эки боор болсо, ошондой эле 36 тиш бул дагы орган. Бул органдар бүт башка органдар менен тыгыз байланышкан. Мисалы үчүн тиштин көп мына кариес оорусуна чалдыккандар түздөн-түз жүрөк ооруларга да таасир этиши мүмкүн, жүрөктүн немесине дагы. Жана ревматизм деп коебуз. Ошол ревматизм оорудаса дагы эгер оорукчанын көп тиштери кариес оорусу менен чалдыгып, аларды өз убагында дарыламаган болсо, ошого себепкер болуп калат. Андан тышкары, мына көңүр эле билесиңер, гайморит деген оору бар. Гайморит деген оору, адонтогенный гайморит деп коебуз, ошонун түздөн-түз себепчилиги ушул жана кариес ооруна чалдыккан тиштерди өз убагында дарыланбаса, ошол ооруга чалдыгып калышат. Айтор көпчүлүк немелер бар. Баягы стоматолог дарыгерлер айтып калат, тишти тазалап дарылабаса, мындай жакшылап көңүл бурбаса, тиш дартка чалдыкканда, бул баягы кан тамыр нерв аркылуу бул мээге дагы баш мээге да чаап кетет депчи, бул бет жак бөлүк болгондуктан деп. Албетте, өзгөчө баягы кичинекей балдардын тиши ооруганда көңүл кош калтырбаш керек деп. Мисалы үчүн кариес оорусун өз убагында дарылабаса, ал пульпит деп коет, ошол ооруга өтүп кетет. Пульпитти дагы өз убагында дарылабаса, ал периостит, периодонтит деп коет, ошого өтүп кетет. Периодонтит оорусун өз убагында дарылабаса, периостит деп коет. Аны өз убагында дарылабаса, анан кийин флегмона, абсцесс дегендер болуп кетет. Баягы шишип кетет го, ал деген жанагы ириңдеп кеткен эме. Ошол убакта эми ооз көңдөй тиги мээге жакын жерде турат да, анан кийин кан тамырлар аркылуу ошол жака жүрүп кетиши ыктымал. Ошондуктан эгер бет жак областында ошондой ириңдеп кеткен бир жаракаттар болсо, тез аранын ичинде кайтышы керек да. Мисалы үчүн жанагы фурункул деп коебуз го, кыргызчасында биз анда сыздоок деп коет. Эгер ушул беттеги жаактарда ошол фурункул чыгып ала турган болсо, аны кол менен барып туруп мыжыкпастан, башка кылбастан тез аранын ичинде ушул дарыгерлерге кайрылуу керек. Анткени деген фурункул деген ал жерде уже баягы ириң. Ошол тиги эмне жака кетип калбаш үчүн алдын ала тез аранын ичинде жардам кылуу керек. Ооз көңдөйдүн ичиндеги саламаттык бул бүтүндөй организмдин, органдардын саламаттыгына түздөн-түз таасирин берет. Айрым дарыгерлер баягы сүт тиштерди тазалап пломба коюунун кажети жок деп айтышат да. Кээ бир адистер жок, сөзсүз түрдө аны тазалаш керек дейт. Сиз кандай кеңеш бересиз, кандай ойду айтасыз? Мен мындай деп айтар элем. Албетте бизде дагы бир кесипкөйлөр, булар ушул балдар стоматологдор дейт. Аны буну жагынан абдан көбүрөөк айтып бериши мүмкүн эле, бирок мен айтып кетейин. Дарылап койбогонго болбойт. Дарылоо керек. Эгер жанагындай өтүшүп кеткен болсо, кариес оорусунан өтүп жана пульпит, андан кийин жана периодонтит, периостит болуп калса, анда мындай тиштерди, сүт тиштерди жууганга туура келет. Анткени кийинки өөрчүп жанагындай осложнениеге дуушар болбош үчүн аны болот. Анда мындайраак карап көргөндө, эгер кариес оорусунда эле болсо, анда өз убагында аларды тазалап туруп, пломба коюп коюу керек. Же болбосо жана биз айткандай, алдын ала герметизация кылып коюу керек. Рахмат, Абибилла мырза, ушу биздин студиябызга келип, тишке кам көрүү, тишти сактоо, ооз көңдөйдүн саламаттыгынын маанилүүлүгү туурасында биздин телекөрүүчүлөргө өзүңүздүн кеп кеңешиңизди, маалыматыңызды бердиңиз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз.
Деле көрүүчүлөрдүн эсине сала кетели, бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын ортопедиялык стоматология кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын стоматологиялык ассоциациясынын президенти Калбаев Абибилла мырза болду. Келип бергениңизге чоң рахмат, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми биз теле көрүүчүлөр менен коштошобуз. Кийинки берүүдөн кездешкенче саламатта калыңыздар.